Сот приставдары кызматынын түзүлгөндүгүнүн 5 жылына карата өткөрүлгөн кичи футбол боюнча турнирдин жыйынтыгы чыгарылды. Убакыт учкан кушта экен, бир замат эле 5 жыл болуп кетет экен. Сот приставдарды мажбурлап алып келүү боюнча өзүбүзгө кабыл алды. Мына жакында мына мыйзамыбыз, жаңы мыйзамыбыз ишке ашпаса жакшы болот. Иши арада автоунаалар менен камсыз болот деп атышат. Ошол мен ойлойм, мындан ары да ушундай иш-чаралар башка бир мамлекеттин органдарынын арасында да уюштурулат деген ойдомун. Оюндардын соңунда жеңүүчү болуп Нарын облусунун сот приставдарынан түзүлгөн курама команда жарыяланды. Ардактуу 2-чи орунду Ош облусунун сот приставдарынын курама командасы багындырса, 3-чү орунду Талас жана Жалал Абад облустарынын сот приставдарынын курама командалары ээлешти. Жеңүүчүлөр кубоктор, дипломдор жана баалуу белектер менен сыйланышты. Ошондой эле турнирдин мыкты оюнчулары номинациясында мелдештин катышуучулары аныкталды. Талас районунун сот приставдар кызмат бөлүмүнүн сот приставы Бакыт Кудакеев мыкты дарбазачы наамына ээ болду. Ош облусунун Кара Суу районунун сот приставдары кызматынын сот приставы Денислам Муратовго мыкты чабуучу наамы ыйгарылды. Ал эми Нарын аймактык сот приставдар кызмат бөлүмүнүн сот приставы Азат Бекжанов мыкты оюнчу деп табылды. Жети областтан командалар келип, турнир мыкты деңгээлде өтүп жатат. Бардык область бириктирилип, ортодо дагы ынтымактын белгиси болот. Күчтүүлөр жеңсин, уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдиребиз. Белгилей кетсек, учурда республика боюнча 293 сот приставы эмгектенип келет. Ал эми 156 жумуш орундары бош.